Жан элең күндөй жаркын гүлдөй сулуу, кыт болуп уйгансып көңүлдөргө, кыргыздын кыйын чыкмас сүймөн кулу. Улуу инсан, даңазалуу сүрөтчү, кыргыз кино искусствосунун актеру, эл сыймыгы спортчу Сүймөнкул Чокморов тууралуу баян кылмакчыбыз. Сүймөнкул Чокморов Бишкектен анча алыс эмес жайгашкан Чоң-Таш айылында 1939 жылы 9 ноябрда жарык дүйнөгө келген. Тагдыр аны үй бүлөдө 12 бир туугандын эң кенжеси кылып жараткан. Балалыгы тоого жакын Чоң-Таш айылында алмалуу бактын көлөкөсүндө өткөн. Чыгаан сүрөтчү, кыргыздын нарк наслин, каада салтын, көркөм кол өнөрчүлүгүн жакшы билген. Үнү бийик, комуз, домбурада ойной билген жана ат минүүнүн түрлүү сырларын өздөштүргөн жигит эле. Атты аябай жакшы жүрчү да. Анан кийин чана, атам уста киши болчу, чана жасачу, ушу чана менен ат чегип алып, ушу карда дөңдөн ылдый, дөңдөн өйдө атты тим эле тердетип алып келчү да. Анан атам бээ болчу да. Ой, атты минген бээ минбегинди урушчу. Ага деле болчу эмес. Тиги атыбыз жорго болчу. Жоргону минбейм деп анан кийин бээни минчи да. Сүймөнкул Чокморов бала чагында муун оорулары менен ооруп төшөктөн тура албай калган. Ошол убакта улуу агасы сүрөт тартуу каражаттарын белекке берип, сүрөткө болгон кызыгуусун арттырган. Улуу сүрөтчү 1953-58 жылдары Фрунзе көркөм сүрөт окуу жайында окуп, андан соң Ленинграддагы Репин атындагы сүрөтчүлөр институтуна тапшырган. Сүрөтчү катары Чокморов пейзажды, натюрмортту тарткан, бирок портрет искусствосуна өзгөчө кызыгуу менен караган. Анын моделдери негизинен чыгармачыл инсандар болгон. Белгилүү манасчы Саякбай Каралаевдин портретин 1971-74 жылдары тарткан. Таланттуу актер эки баланын атасы. Чокморов өмүрлүк жарын Фрунзе көркөм сүрөт окуу жайында окуп жүргөндө жолуктурган. 1966 жылы баш кошуп, кийинчерээк Бактыгул аттуу уулду болушкан. Сүймөнкул баласынын атын эң алгачкы фильминдеги ойногон каармандын атынан койгон. Шабазова Бишкек шаарындагы көркөм сүрөт өнөр музейинде иштеген. Бул үй бүлөнү жакындан билген тааныштары Салима Чокморовдун талантын жогору баалап, анын ийгиликтеринин артында турганын айтышат. Кыргыз адабиятын Айтматовсуз эле эстете албагандай эле кыргыз киносун Чокморов стилистетүү кыйын. Өзүнүн 53 жылдык өмүрүндө 20 ашуун ролдорду жаратып, ден соолугуна зыян келтире турчу эпизоддорду дублер-каскадерсуз ойноп, фильмдеги каармандар инине жеткире аткарып, көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапкан. Чокморов жараткан Бактыгулдун образы Ташкент шаарында өткөн Азия жана Африка өлкөлөрүнүн фильмдеринин фестивалында эң мыкты ойногон роль катары таанылган. Караш окуясынан кийин Жамиля, Жетинчи ок, Касиеттүү ысык көл, Атайын комиссар, Улан фильмде тартылган. 1973 жылы Төлөмүш Океевдин Көк Серек фильминде Чокморов татаал, терең психологиялуу менен өзгөчөлөнгөн Ахангулдун образын жараткан. Кызыл алма, Мен Тяншан, Эрте келген турналар фильмдеринде Айтматов менен биргеликте иштеген. Чокморовду Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан фильмдеринен дүйнөлүк аренага алып чыккан инсан катары эсептесек болот. Ошол убакта Совет өлкөсүнөн чет жака чыгуу оордугуна карабастан, актер дүйнөлүк кинофестивалдарга катышууга мүмкүнчүлүк алган. Дүйнөлүк кинематографиянын эң көрүнүктүү чеберлеринин бири япониялык режиссер Акира Куросаванын Дерсу-Зала фильминде токой каракчылары менен күрөшүүгө отрядты башкарган чынчыл, ак пейилдүү адам катары Жан Боонун ролун ойногон. Я не ошибся. Чокморов сыграл прекрасно. Японский зритель высоко оценил мастерство Чокморова. Он принял его как прекрасного актера. Мен ойлогон жокмун, эмне үчүн баягы киного тарткысы жок. Жок түшпөйм, менден кандай артист болот, боло албайм тиги муну. Ошол үчүн кыйнап мен алып келдим киного да. Анан байкемдин ошол мен чоңоюп калганда студенттик көз карашымда карасам, эмгекчил болчу да, уйкусу жок болчу. Качан карасаң эле күнү түнү эле же түн ичинде ойгонуп карасаң сүрөт тартып аткан болот. Кинодун дагы көрбөйт, телевизорду сурайт. Бейимжан, могу кинону көрдүң беле дейт. Аны мен көргөн жокмун десең, анда көр дейт. А эгерде көрбөсө, жанагындай илимий популярдык фильмди көрөт, жаңылыктарды көрөт, бирок кинону көрчү эмес да, эмнегедирчи. Не стреляй!
Чокморов 15 жашына чейин нон оорусу менен ооруган. Эки бөйрөгүн иштебегени ырас. Буга карабастан ролдорду дублер каскадерсиз ойногон. Тукум кууган илдет 40 жашка чыкканда козголду. Врачтардын айтымында 20 жашымда эле азап чектирген экен. Актёрдук, тынымы жок жашоо, ар бир мүнөттүн кымбаттыгы ооруганга дагы мүмкүнчүлүк бербейт экен. Спорттук өмүргө күл азык экенин ушундай да билет экенсиң, дейт улуу талант. 1992 жылдын сентябрь айына чейин жалпы наркоз менен бөйрөгүнө, кан тамырларына 56 жолу оор жана кымбат операциялар жасалган. Бул операцияларды негизинен дүйнөгө белгилүү москвалык профессор Белоусов жасаган. Ар бири 2-3 күнүн ичинде фристул аппараты менен каны тазаланып турган. Катуу режимде карманып жашоого мажбур болгон. Улуу сүрөтчү спортко агасынын жана врачтардын айтуусунун аркасынан келген. Спортко болгон сүйүмтүү бөлүк. Бала чагымда арык чеймеген бала элем. Атам атка жакын тарбиялап, устачылыкка дагы жардам берип жүрдүм. Кийин футбол, волейболго кызыктым. Ал эми Ленинградда курама командада ойноп, кийинчерээк капитаны болгонго да жетиштим. Адам табиятын терең ачып, кулк мүнөзүн кылдат түзгөн көп кырдуу таланттын эмгеги жогору бааланып, ага эркектин мыкты ролун түзгөндүгү үчүн Алматыдагы Казакстан жана Орто Азия кинофестивалында, Тбилисидеги, Бакудагы, Еревандагы бүткүл союздук кинофестивалдарында 4 жолу биринчи сыйлык ыйгарылган. Кыргыз СССРдин эл артисти, СССРдин эл артисти, Кыргыз СССРдин эл сүрөтчүсү деген наамдар берилген. 2006-жылы Чокморовго арналган Кыргызстандын почта маркасы чыккан. 2009-жылы актёрдун портрети түшүрүлгөн 5000 сом номиналындагы купюра чыгарылган. Чокморовдун ысымы Бишкектеги көчөлөрдүн бирине берилген. 2017-жылы Бишкек шаарындагы Чүй жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде эстелик орнотулган. Чокморовдун кыялындагы 3 ролу. Анын Манастын ролун жаратсам деген изги тилеги болгон. Актер Манастын образын улуу манасчы Саякбай Каралаевден уламтаанып билгендигин айтып келет. Ал 20-кылымдын Гомери портретин тарткан сайын эпосту тереңирээк билип, анын көңүлүндө аздиктеп, жан дүйнөсүнө жакын алган. Экинчи образ — Чыңгыз хандын ролу эле. Тарыхый адам тууралуу китептерди, материалдарды чогултуп, аларды окуп, өзүнүн ички дүйнөсүнө жашатып, акыл элегинен өткөрүп келген. Актёрдун ак эткенин так этип, иңсеген кыялдарын билген тааныштары чет өлкөгө чыкканда ал тууралуу китептерди алып келип беришчү экен. Үчүнчү образ — тарыхый адамдардын бири кубалык Че Гевара болуптур. Эрки күчтүү, дүйнөсү бай Куба элинин жалындуу уулу. Че Гевара мени ар дайым кызыктырып келет. Андыктан биздин элдин алдында мына ушул Че Геварадай азаматтын ролун ойносом дегенде эки көзүм төрт эле деп маегинде жооп берген экен. Сүймөнкул каза тапканда анын керезин Мүрзө башында Надырбек Чокморов окуп берген. Жараткан өнөрлөрүмдү, сүрөттөрүмдү сактагыла, талаага таштабагыла, алар жаштарга керек. Мен элим үчүн жанымды аябай кызмат кылдым. Мен жараткан сүрөттөрүмдүн бардыгы элдин мүлкү, элге таандык, элдин байлыгы катары эсептелинсин. Кийинки муундарга калтырган белегим. Кийин атайын комиссия түзүлүп, 1992-жылдын 5-октябрында анын чеберканасындагы 427 сүрөттү санап тизмектеп өткөрүп алышкан. Назгуль Чуроева, Гүлназ Абдысадык кызы, РТС 3-курс.